Саламатсыздарбы? Мен атым Күндү Абдуллаева. Бүгүн биз сиздер менен open source деген эмне, open source колдонмонун кандай аналогдору бар, Microsoft Office, OpenOffice, Windows, Linux, Photoshop жана GIMP деген колдонмо программаларды өтөбүз. Алардын арасында колдонмоочу каракчылык программаны колдонуп жатканда кандай коркунучтары болушу мүмкүн деген суроого бирге жооп беребиз. Курсту баштаардын алдында организаторлорго чоң рахмат айтып кетейли. Бул Дигиконуш проекти жана лидер атуулдук демилгелер борбору. Сиздерге чоң рахмат. Ал эмесе курсту баштайлы. Бул программалык камсыздоо кандай лицензиялары бар? Бул программалык камсыздоонун эки түрлүү лицензиясы бар. Бул коммерциялык жактан сиз лицензияны сатып алуу жана акысыз. Коммерциялык жактан бул сиз лицензияны сатып алышыңыз керек болот. Ал жерде официалдуу баракчадан сатып алсаңыздар болот. Компаниянын өзүнөн лицензия 1 жылга, 1 айга же 6 айга берилет. Коммерциялык лицензиялардын арасында бессрочный лицензия деген бар. Аны сиз бир жолу сатып алып, өмүр бою колдонсоңуз болот. Лицензия бар убактында сиз программаны каалагандай кылып колдонсоңуз болот, каалашыңызча. Лицензиянын срогу бүткөндөн кийин болсо, сиз колдоно албай каласыз программаны. Андыктан сиз кайрадан жаңыдан лицензия сатып алышыңыз керек болот. Ал эми болсо акысыз программасы бул бекер программа, элден элге таратылган жана ошол заматта эле өзүнүн официалдык түрүндө сайтта бекер жайгашкан. Кааласаңыздар сиз ал жактарга официалдык сайтка өтүп, көчүрүп алсаңыздар болот. Бүгүнкү биздин программабыз деле ошол акысыз программалардын бири деп эсептелинет. Биздин программа open source. Бул ачык программа. Бул программанын өзгөчөлүгү жазылган коду ачык доступта турат. Программисттер кодун жаппаган. Экинчи өзгөчөлүгү бул программисттер күндөн күнгө өзгөртүүлөрдү киргизет, обновлениялары өтө тез болуп турат. Коммерциялык жактан караганда аябай жакшы деп эсептелинет. Ошол катарда эле коммерциялык программалар акысыз программадан калып калбаш үчүн өздөрүнүн программаларын тез арада жаңылап турушат. Үчүнчү жактан жакшылыгы бул колдонуучу адамдар өзүнүн сунуштарын жана рекомендацияларын, ыраазычылыгын билдирүү, комментарийлерди калтырса, программисттер өз көзөмөлүнө алып, ошолорду аткарууга аракет кылышат. Төртүнчүсүндө бул официалдык түрдө сайтта бекер жайгашат. Каалаган киши каалаган программаны көчүрүп алса болот ал жактан. Жана ошондой эле официалдык сайтында программисттер өздөрү donation деген опцияны жазып койгон. Ал опцияга кирсеңиздер, ал жерде каалаган киши өз көңүлүнөн чыгарып, программисттерди колдоп коюу үчүн акча түрүндө электрондук банкинга же болбосо электрондук кошелокко жиберип койсо болот. Ал адамдын каалоосу боюнча да эсептелинет. Жана ошондой эле бул программа башка бир программалык обеспечениялардан калбайт. Linux жана Meet деген программалар менен бир катарда турат. Биздин эмдиги темабыз бул Microsoft Office, OpenOffice программалык пакеттери. OpenOffice менен Microsoft Office бул бирдей эле системалар, бирдей эле иштешет, бирок ар кимдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Биринчи биз OpenOffice'ти айтып кетели. OpenOffice бул Windows системасында турган программа пакет деп эсептелинет. Бул жерде Microsoft өзү буну жазып чыккан. Бул жерде Microsoft Office'ти установка кылганда компьютерларга бул жерде көптөгөн службалар өзү автоматтан
сіздерге установка болуп калышат автоматтык түрүндө. Бул мисалы Paint деген программа, бул жерде сиз сүрөт тартсаңыз болот, WordPad, Blocknote деген программалары, дагы пакеттер. Жана ошондой эле бул жерде таблица, символов деген пакеттер өздөрү автоматтык түрүндө установка болуп калышат Windows'то көчүргөндө. Жана Microsoft Office'тин пакеттеринин ичинде бизде сөздүк түрүндө бул жерде Microsoft Office бар өзү. Бул документ, Word катары иштетилгенде, Microsoft Excel бар. Бул жерде табличный данныйды эсептенет, бул жерде таблица түрүндө жазылат. Бүткүл сандар, жазуулар, бул жерде санаса болот, санын эсебин чыгарса болот, формулаларды жазып чыгарса болот. Жана ошондой эле Microsoft Outlook. Бул жерде почтага доступ берилет. Каалаган почтага Mail.ru болобу, Gmail болобу, Google аккаунт болобу, ушул жерде сиздер өзүңөрдүн почтаңарды ачып кирсеңиздер болот. Ошондой эле Microsoft'тун дагы бир пакети бул Microsoft PowerPoint. Бул жерде сиздер презентация жасасаңыздар болот. Азыр экраныңарда көрүп жаткандай эле презентацияларды өзүңөр жасап алсаңыздар болот. Ал жерде Microsoft PowerPoint'та текст койсоңуздар болот, сүрөт чыйсаңыздар болот, графика чыйсаңыздар болот, жана ошондой эле диаграммаларды койсоңуздар болот. PowerPoint презентациялар окууда иштетилет, сабактарда иштетилет, тренингдерде иштетилет. Жана презентация кылып жатканда бир проекти иштерде керек болот. Аябай жакшы программалар, булар Windows'тун основной пакеттери деп эсептелет. Андан соң бизде OpenOffice программасын айтып кетели. OpenOffice программасы бул операционный система Linux'та колдонулат. Жана OpenOffice пакетин башка операционный системаларга көчүрүп алсаңыз болот. Windows, MacOS операционный системаларына деле иштейт. OpenOffice пакетинде Microsoft Office пакетине окшош функциялары бар. Мисалы, OpenOffice Writer бул Word документ катары иштетилет, текст түрүндө жазмаларды жазып, сүрөт коюп колдонсоңуз болот. OpenOffice Calcs бул жерде таблица документи Excel документине окшош, ичиндеги таблицага формула жазып жана сан эсептенетти чыгарсаңар болот. OpenOffice Draw бул сүрөт чыгуу жана сүрөттү редакталоо функцияларын колдонсоңуз болот. OpenOffice Base бул жерде сиз база менен иштесеңиз болот. Жана ошондой эле OpenOffice пакетинде презентация жасап же башка Microsoft Office пакетиндегидей функцияларды колдонсоңуз болот. Microsoft Office менен теңештиргенде экөөсү бир деңгээлде турат, экөөсүнүн документтери бирдей эле жиберилет жана бир форматтык түрүндө жазылат.